Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 4 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Көк жаңгакта жаңы оңдолгон көчөгө Чубагажы Жалиловдун аты ыйгарылды. Жалал Абадтын Көк жаңгак шаарындагы көчөлөрдүн биринин жолуна асфальт төшөлүп, колдонууга берилди. Бул тууралуу облустагы өкүлчүлүктөн билдиришти. Аталган көчөгө маркум Чубагажы Жалиловдун аты ыйгарылган. Көчөнүн 2200 метр жолун оңдоого 10 миллион сом каралып, учурда анын 950 метрине асфальт төшөлгөн. Жолдун ачылуу аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку Кеңештин депутаты Жеңиш Токторбаев, облус башчысы Абсаттар Сыргабаев, Көк жаңгак шаарынын мэри баштаган кызматкерлер жана шаар тургундары катышкан. Москвадагы мекенешим сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыкты кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Боксчу Амантур Жумаев дүйнө чемпиону болду. Кыргызстандык боксчу Амантур Жумаев 16 жашка чейинки жаш ууландар арасындагы дүйнө биринчилигинде жеңишке жетип, дүйнө чемпиону аталды. Бул тууралуу спорттук баяндамачы Тахир Гафуров билдирди. Ал 52 кг салмакта күч сынашып беттешти. Бирден 16 финалдан баштаган. Ал катар менен өзбекстандык, германиялык, орусиялык жана польшалык мушкерлерди жеңип финалга чыккан. 3 декабрда өткөн финалдык беттеште Амантур Жумаев армениялык Арен Харатянды утуп дүйнө чемпиону болду. Спорттук баяндамачы Тахир Гафуров белгилегендей, бул жеңиш менен Амантур Жумаев Кыргызстандан чыккан жаш ууландар арасындагы биринчи дүйнө чемпиону болуп калды. Эскерте кетсек, 16 жашка чейинки мушкерлер арасындагы дүйнө чемпионаты Армениянын борбору Ереванда өтүүдө. Финалдык беттештер 3-4 декабрда болуп өтөт. Буга чейин ноябрь айынын башында Амантур Жумаев Казакстанда өткөн Азия биринчилигинде алтын утуп, Азия чемпиону болгон. Депутат Акылбек Түменбаев түптөгү мектептерден кабар алды. 3 декабрь жекшемби күнү элдик депутаттык тобунун лидери депутат Акылбек Түменбаев Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Миңбулак айылындагы Касмалиев атындагы мектептин жаңы имаратын капсула салуу аземине катышты. 150 орундуу жаңы мектеп депутат Акылбек Түменбаевдин демилгеси жана Ассалам кайрымдуулук фондунун каржылоосу менен башталды. Бул айылдагы мурдагы мектеп бала бакчага ылайыкталып 1986-жылы курулган имарат болчу. Кийин айылдык ишкер Ислам Касмалиевдин жардам менен реконструкцияланып, бөлмөлөр кеңейтилип, мектеп катары колдонууга берилген. Алгач башталгыч класстардын окуучулары окуган. Бара-бара 9 жылдык орто мектеп болуп, учурда 2 нөөмөт менен 168 бала окуйт. Эскилиги жетип, дубалдары уроо коркунучунда турган мектепти жаңыртууга учур талабы келди. Мектеп чоң спорт залы менен заманбап типте курулуп, кийинки жылы колдонууга берилери күтүлүүдө. Ал эми эски мектептин имараты оңдоп түзөөдөн өтүп, бала бакча катары колдонууга берилет. Эл өкүлү ошондой эле Түптүн Ичке суу айылындагы Батырбаева атындагы номер 27 орто мектепке барып, жаңы мектептин курулушу менен таанышты. Иштин дээрлик 95% бүтүп, жакынкы күндөр колдонууга берилүү алдында турганына күбө болду. 150 орунду мектептин курулушу 63 миллион сомго мамлекеттик бюджеттен каржыланып 2015-жылы башталган. Спорт залы чоң жарык класстык бөлмөлөр менен заманбап типте курулууда. Мектептин мурдагы имараты 4 бөлмөлүү үй сыяктуу жапыс тамда 7 жылдык, кийинки 9 жылдык, 1998-жылдан тарта 11 жылдык мектеп болуп, 30 мугалим эмгектенип, 318 окуучу деп айтылат маалыматта. Камчыбек Ташиев сотторго пара жеткирүүчү болгон адвокаттарды тазалоо керек дейт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын балыкчыдагы бөлүмүнүн имаратынын ачылышында сотторго пара жеткирүүчүнүн ролун аткарып жаткан адвокаттарга чара көрүү зарылдыгын белгиледи. Бизде көптөгөн соттор пара алуу менен чечим чыгарышат, анын баары билишет. Биз азыр пара алган сотторду кармаганга аракеттенип жатабыз. Кыргызстанда 500гө чакты сот бар. Алардын ар бири күн сайын миңдеген чечимдерди кабыл алышат. Ал чечимдердин көпчүлүгү пара аркылуу кабыл алынып жатканын билебиз. Биз ошондойлорго чара көрүшүбүз керек. Бүгүнкү акыбал мыйзам менен алардын баарын кармап, жоопкерчиликке тартуу мүмкүн болбой жатат. Урматтуу президентибиз сотторду дайындоодо ар бири менен жолугуп, түшүндүрүп, мыйзамдуу иштөөгө чакырууда. Бирок ага карабай пара алууну улантып жатышат. Алар параны кайдан алып жатышат? Адвокаттар аркылуу. Биздин өлкөдө адвокаттар жарандардын укугун мыйзамдуу түрдө коргоо менен эмес, пара ташуу менен алектенип калышты. Алар өздөрү пара жеткирүү менен кылмыш кылышууда. Мындан ары мен атайын кызматтын кызматкерлерине ушул багытта дыккат иш жасоого көрсөтмө берем. Биз адвокаттарды да тазалашыбыз керек, деди
Камчыбек Ташиев. Ошондой эле ал жакында болгон бир окуяны андагы соттордун аты жөнүн айтпай баяндады. Айтымында баңгизат сатуу жана алып жүрүү менен кармалгандарды райондук сот 12-13 жылга кескен. Облустук сот ал чечимди күчүндө калтырган. Ал эми жогорку сот башка чечим кабыл алууга кайра артка кайтарган. Биз тынч мыйзамдуу бакубат өлкөдө жашагыбыз келсе ушул маселени чечишибиз керек. Соттордун пара алуусун токтотуу багытында иш алып барабыз, деди УКМК төрагасы. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жатканым себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Кыргызстандын көмүрдү сырттан алуусу 2 эсеге азайды. Кыргызстанда көмүрдүн импорты 2 эсеге түшкөнүн Улуттук статистика комитетинен кабарлашты. Быйылкы январь-сентябрь айларында 469,5 миң тонна көмүр ташылып келген. Анын ичинен кадимки көмүр 459,4 миң тонна, былтыркы жылдын ушул маалында 821,5 миң тонна болгон. Күрөн көмүр 10,1 миң тонна, былтыркы жылдын ушул маалына караганда 2,6 миң тонна көбүрөөк. Импорттун көлөмүнүн түшүп кетишинин так эсеби көрсөтүлгөн эмес. Эске салсак, өлкөгө көмүр негизинен коңшу Казакстандан келет. Гүлшайыр Садыбакасованын 70 жыл мааракеси белгиленди. 3 декабрда Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кызбурак кыздар эстрадалык тобунун негиздөөчүсү, обончу Гүлшайыр Садыбакасованын 70 жаш мааракеси салтанаттуу белгиленди. Ага Маданият министри Алтынбек Максутов, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, президенттин Ош облусундагы ыйгар мукты өкүлү, маданий коомдук ишмерлер жана Гүлшайыр Садыбакасованын чыгармачылыгын сыйлаган инсандар катышты. Министр Гүлшайыр Садыбакасованын 70 жаш кутман курагы менен куттуктап, улутубуздун маданиятына, Кыргыз эстрадасынын өнүгүшүнө кошкон өзгөчө салымына токтолгон. Сиз ак эмгегиңиз бири-бирине окшошпогон жаркын обондоруңуз менен угуучулардын жана көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан таланттарды баптаган, коомчулукта барандуу ордуңуз бар инсансыз. Сиз менен биз сыймыктанабыз, деди министр. Салтанаттуу кече Гүлшайыр Садыбакасова тууралуу тартылган тасма, ал жараткан обондор камтылган концерттик программа менен коштолгон. Гүлшайыр Садыбакасова Кыргыз эстрада тарыхында урма аспапта ойногон алгачкы кыздардан болгон. 40 жылдан ашуун тарыхы бар Кызбурак тобунда 320дан ашык кызды, 60тан ашык жигитти тарбиялаган. Учурда топто ырдаган кыздардын айрымдары чыгармачылык чөйрөдө эмгектенип келишет. Ал 130дан ашуун обон жараткан, көпчүлүгү эл арасында популярдуу. Гаймаритти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Быйыл 9 айда акыркы жылга караганда автоунаа көп ташылды. Кыргызстанга быйылкы жылдын январынан сентябрына чейин 122.458 жеңил автоунаа алып киришкенин статистика боюнча Улуттук комитеттин маалыматында айтылат. Баш аягы автокөлүктөр 60га чукул өлкөдөн ташылган. Алардын ичинен төмөнкү жактардан арбын 10 миңден ашык алып келишкен. Түштүк Кореядан 38.375 унаа, Кытайдан 32.573 унаа, АКШдан 15.006 унаа, Орусиядан 10.796 унаа. Былтыркы жылдын январь-сентябрь айларында 25 миң автокөлүк киргени катталган. Ал эми 2020-2022 жылдары Кыргызстанга 80 миңге чукул темир тулпар ташылган. Жылдар боюнча маалыматтар: 2020 жылы 25.629 автоунаа, 2021 жылы 13.116 автоунаа, 2022 жылы 41.241 автоунаа.
Өзбекстанда Крим төбөлү аттыккан Салим Абдувалиев кармалганы кабарланды. КМШда Салимбай жана Салимбай Байбача деген кайман ат менен таанымал ишкер Абдувалиевди 1-декабрда укук коргоо органдары Ташкенттеги үйүндө кармаганын Элтус Өзбек сайты жазды. Маалыматта аны менен кошо жанындагы адамдарды укук коргоо органдары автобус менен алып кеткени кабарланды. Мындан тышкары басылма күч кызматкерлери ушул тапта Крим чөйрөдө Кара Гафур аттыккан дагы бир ишкер Гафур Рахимовду издеп жатканы кабарланды. Ал Ташкенттеги үйүндө жана дачасында табылбаганы, Өзбекстандан чыгып кетиши мүмкүндүгү айтылууда. Буга чейин Ташкенттин шаардык ички иштер башкармалыгы Саидазиз Медгородок саттыккан Крим төбөл Саидазиз Сайдалиевдин кармалганын расмий билдирген. 2-декабрда аталган башкармалык Ташкент шаарында криминалдык абалды жөнгө салуу үчүн масштабтуу алдын ала профилактикалык чаралар көрүлүп жатканын кабарлаган. Укук коргоо органдары азырынча Салимбай Абдувалиевдин кармалышы боюнча маалыматтарды тастыктай элек. Салимбай Байбача катары таанылган Салим Абдувалиев Борбор Азияда таасирдүү криминалдык төбөл катары белгилүү. Буга чейин Орусиядагы шайлоого кийлигишкени тууралуу маалыматтар чыккан. Бишкекте туун өзгөртүүгө каршы автожүрүш башталбай жатып бүттү. 3-декабрда Бишкекте туун өзгөртүүгө каршы автожүрүш башталбай жатып бүттү. Милиция кызматкерлери мэрия тарабынан тынч жыйындарды, митингдерди өткөрүүгө тыюу салынганын эскертти. Автожүрүштүн уюштуруучусу Беспир жыл кечи баракчасынын администратору катары таанымал жарандык активист Автандил Жоробеков соц тармактагы баракчасына бул башталышы 9-декабрда жолугабыз деп жазган. Амангелдиев мыйзам бузган Мончо сауналарга 478 000 сом айып пул салды. Бишкек шаарынын мэриясынын көрктөндүрүүнү көзөмөлдөө боюнча муниципалдык ишканасынын директору Медер Амангелдиев ыштан арылуу үчүн Мончо сауналарга тыюу салынган буюмдарды жакпашы керектигин айтты. Жыл башынан бери экологияны жакшыртуу максатында мончолорго жана сауналарга 198 рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу Медер Амангелдиев Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында текшерүүнүн жыйынтыгында 41 протокол түзүлүп, эреже бузуулары жөнүндө кодекске ылайык жалпы суммасы 478 000 сомдук айып пул салынган. Бишкек шаарынын мэриясынын көрктөндүрүү көзөмөлдөө боюнча муниципалдык ишканасы тыюу салынган буюмдардын күйүп жатканын аныктоо үчүн мончолорду жана сауналарды текшерип келет. 2021-жылы 41, 2022 жылы 64 рейдтик иш-чара жүргүзүлгөн. Ал эми быйыл жыл башынан бери жалпы 198 рейд жүргүзүлүп, жыйынтыгында 41 протокол түзүлүп, мыйзам бузгандарга карата жалпы суммасы 478 000 сомдук айып пул салынды. Бул жылы жай мезгилинде да мончо жана сауналарды текшерүү иштери токтогон жок. Рейдтин жүрүшүндө тигүү калдыктарын, резина жана пластикалык буюмдарды жагып мыйзам бузган фактылар аныкталды. Биз бир гана текшерип койбостон аларга зыяндуу заттарды жагуунун кандай терс жактары бар экенин түшүндүргөн баракчаларды таратып жатабыз. Шаар боюнча жалпы 346 мончо сауна бар. Алардын 234-ü көмүр менен, ал эми 40-ы газ менен иштейт. Биздин сунуштун негизинде дагы 20 мончо газга өттү, деди Амангелдиев. Ал текшерүү жана түшүндүрүү иштери улантыла берерин кошумчалады. Ала Тоо аянтына жаңы жылдык башкы балат орнотула баштады. Бишкектин Ала Тоо аянтында башкы балат орнотулуп жатат. Спутник Кыргызстан жаңы жылдык символиканын бутактарын тагып, шаардыктарга майрамдык маанай тартуулаганга киришкен муниципалдык ишкананын кызматкерлери тууралуу маалымат таратты. Балатынын бийиктиги 25, диаметри 12 метр. Анткени менен Борбор калаада күн жылуу. Синоптиктер кыштын алгачкы айынын 3-күнү, 3-декабрда абанын температурасы +16, +18 градуска жетерин билдирген. Кала мэриясы быйыл жаңы жылдык салют атылбай турганын билдирген. Экологиялык себептерден улам жаратылыш министрлигинин салюттан баш тартууну сунушу жактырылган. Бейчи Максат Токтоналиев уулду болду. Бейчи Максат Токтоналиев уулду болду. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына жарыялады. Буга чейин Максат Токтоналиев менен жубайы Азада Шамшиева уул күтүп жатышканын билдиришкен эле. Жубайлардын дат кайматтуу кызы бар деп жазган Сереп Кейжи сайты. Жалал Абад шаарында көчөдөн интимдик кызмат көрсөткөн 2 кыз кармалды. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери атайын рейдтик иш-чаранын алкагында Жалал Абад шаарынын аймагында интимдик кызмат көрсөткөн жайларга рейд өткөрүштү. Жалал Абад шаарынын көчөлөрүнүн биринде түнкүсүн интимдик кызмат көрсөтүп жүргөн кыздар Ош облусунун тургуну УТ жана Бишкек шаарынын тургуну ТМ кармалган. Бул факты Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, аларга карата керектүү кагаздар толтурулуп, түшүнүк каттар алынды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Милиция мындан ары рейдти жергиликтүү бийлик өкүлдөрү активисттер менен биргеликте алып барышмакчы. Шаардын аймагында түрдүү салондордун атын жамынып алып, кызмат көрсөткөн жайларды аныктоо максатында тынымсыз профилактикалык жана ыкчам иш-чараларды уланта бермекчи.